бизде ситуация кичине татаалыраак болуп турат. Азыркы абалда бизде 6 айыл бар. 6 айыл боюнча 80ге жакын болуп кетти. Оорулар стационарда жатышат биздин. Бизге көбүнчө матрас жетишпей атат. Штативтер, дарылар билгенге штатив керек. Анан көбүнчө элдердин дары дармектери жетишпей, ушу издегенден издеп эле эси болуп аягында шайып келип калышат. Аптекаларда дары дармектер жетишсиз болуп атат. Көбүнчө витамин С кетип атат. Сефтраксон, сефазолин, глипсан, гепарин деп коет, ошолор жок болуп атат. Утилизация ямы нужна нам. Яма, где будет уничтожаться медотходы. А на данный момент куда, получается, они идут? Ну, это самое, стационарные медотходы там утилизируются. Туда вот носим, а там нам не разрешают. Ооруканалардын жүгүн жеңилдетүү үчүн сизден керектүү чараларды көрүүнү өтүнөбүз. Колуңарды самындап жууп же спирт камтыган антисептикалык каражат колдонгула. Адамдар көп топтолгон иш-чараларга баруудан алыс болуңуз. Медициналык бет каптарды колдонгула. Жолугушкан учурларда кучакташуу, өбүшүү, кол алышуудан кармангыла. Коомдук жайларда 2 метр аралыкты сактаңыз.